Тапта бизде WhatsApp аркылуу дагы биздин көрөрмандарыбыз билдирүү калтырган экен. Саламатсызбы Алыбай эке, биз сизди сыйлайбыз, өнөрүңүзгө таазим, сизден сураныч, орусча, кыргызча аралаш төгүп бериңизчи дейт. Кайран тилди комузга салбай орусча салып кордойт экенбиз да. Көрүүчүлөрүбүздүн суранычы Assalamu aleykum, amandaşıp alayın. Elime geldim erkelep, sensin erdin ağayın. El aralap kıdırıp körgönbüz жердin dalayın. Köp yerlerde kıdırdım, bürok kırgızday kaydan tabayın. Bürok taң atpay ele karaçı жазып atat WhatsApp'tan. Орусчаң алжай сураш деп мени буручка такап башташкан. Коноктор келген жок бузырактан, келбедик Москва Ленинградтан, Бишкектен эле келдик го Бишкек деген бияктан. Анда мен горячий привет айтайын родной кыргыз браттан. WhatsApp'tan жазган амандашыбо бир тууганым, как дела, анда горячий привет от меня. Эгер төксөк орусча кыргыз тил болот от мена. Жок, мен кыргыз тилин танбайбыз, кыргызга ниет арнайбыз. Кыргыз тил деген кандай тил, кыргыз тил деген балдай тил, кыргыз тил деген дүйнөгө шаң салган тил эмеспи? Манасыбызды унутканда бүт дүйнөнүн элдери таң калган тил эмеспи? Жада калса карачы дастан менен Нурзада таң атпай туруп уйкудан эфирдин алып барган тил эмеспи? Комуз менен ырчы сыңырдаган тил эмеспи? Сынчылары ырыбызды сындаган тил эмеспи? Бирок ушундай улуу тилдин орус тилге бастырып коюш керекпи? Жок, андайга жолго барбайбыз, калкыма ниет арнайбыз. Ордолу Оштун төрүндө, Сулайман тоонун этеги, ак буура суунун жээгинде жолугушуп турган кез сагынышкан элимде. Таң атпай келип атайын, ырдоодон кайда качайын, таң алдында барыңдын маанайыңдын ачайын. Анткени 1,5 миллиард Кытайдан бир дагы төкмө чыга элек. Төбөлдөр чыккан орустун төкмөсүн эч ким уга элек. Кыргыздыкындай төкмөнү дүйнөдөн эч ким туа элек. Бул өнөрдүн ойдосо кыргызда гана бар экен. Өнөрлөрүн сыйлаган кыргыздар улуу жан экен. Өнөрүн сүйгөн кыргыздын баарынын болсун жан эсен. Жашы менен кошулуп карынын болсун жан эсен. Кара торуң аралаш сарынын болсун жан эсен. Эринип карап жатпаган силерди келип мактаган биздей алынын болсун жан эсен. Өзүмдүн өзүм мактанам ой, анткени таластан келген кичине бир нерсе менде бар экен. Албетте акындык кепке жараша, булардын баары тамаша. Тамашаң айтып ырдайбыз силердин маанайыңарга карата. Эми мен акын катары какшай берсем болобу? Кайра баштанырында баштай берсем болобу? Конок койдон жоош дейт, мен эфирдин болом коногу. Калган каткан кептерди эмне суроо бар болсо шашпай жооп берип коелу.